Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен гамбургердин булочкасын жасайбыз. Аябай жумшак жана чыныгы гамбургердин булочкасынан эч айырмасы жок. Кызык болуп жатса, видеону соңуна чейин көрүңүздөр. Алгач идишибизге 1 стакан жылуу суу куюп, 1,5 аш кашык кумшекер кошуп, жакшылап аралаштырабыз. 50 грамм өсүмдүк майы, 1 чай кашык туз, 1,5 аш кашык дрожж кошуп, жакшылап аралаштырып, азаздан унду элгектеп, 500 грамм унду салып, камыр кылышты баштайбыз. Жумшак камыр жасап алышыбыз керек. Эми лопатканы алып, унду илкеп, колубуз менен камыр кылышты баштайбыз. Жакшылап ыйлеп, үстүн жаап, 1,5 саатка тыныктырабыз. Мына тыныгып чыкты. Жабышып калбаш үчүн кичине ун сеп, камырыбызды түшүрөбүз. Бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Эгерде биздин рецепт менен кылсаңыздар, 5 дана чыгат. Баарын ушинче алабыз. 15 мүнөткө тыныктырып, үстүн жаап коюп. Мына тыныгып чыкты. Ушул боюнча салбайбыз, кичине ыйлеп салып, духовканын үстүнө сүрткөнгө 1 жумуртканын сарысы менен 1 аш кашык сүт кошуп, сүртүп чыгабыз. Үчүнчүсү 180 градуста 30 мүнөт бышырабыз. Мына биздин булочкаларыбыз бышты. Духовкадан чыкты, жакшы көтөрүлдү. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Пикир калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Саламатта калыңыздар.